айланалым, көзгө жаш айланалым, колуңду кое бербей, кош дедим кайра дагы, кайра дагы. Коштошуу вальсырынын автору Элмирбек Иманалиевге ыраазымын. Каза болуп жатып мени дагы бир жолу популярдуу кылып кетти. Элмирбек Иманалиев аткарган Коштошуу вальсы ыры, сөзүнө обону, обонуна сөзү, экөөнү аткаруучусу төп келишкен чыгармалардын бири. Бул чыгарма ырдын аткаруучусу көз жумганда дагы бир жолу даңкылдады. Чыгарма качан жаралды эле? Көпчүлүктүн жүрөгүн багындырган анын өзгөчөлүгү эмнеде? Алдыда ушул тууралуу сөз кылабыз. Хабибулла Азиреткулов обончу Элмирбек Коштошуу вальсин 17 жашында ырдап чыккан. Бул ырдын обонунун тарыхы узун. Мен 1995-жылы Шаршен Термичиков атындагы Куудулдар театрынын музыкалык бөлүмүнүн башчысы болуп иштечүмүн. Ырдын сөзүн жазган акын Кыялбек Урманбетов менен тең тушмун. Бир күнү жүр үйгө деп калды. Барып таң атканча сүйлөшүп олтурдук. Кыялбек гитараны сонун ойнойт, ырларды да гитарада да ойноп олтуруп чыгарчу. Бул өзгөчөлүгү менен ал башка акындардан айырмаланып турат. Эртеси мен кетерде жука кетип белек кылды. Андагы ырлардын жарымы атасы Советбек Урманбетовтуку, жарым өзүнүкү экен. Жолдо келе жатып барактасам, дароо эле көзүмө ушул Коштошуу вальси урунду. Обонун жазган Мукан Рыскулбеков деп турат. Ошондон баштап ырдын тексти менен ооруп калдым. Жатсам, турсам, отурсам да оюмдан кетпейт. Ушул ырга обон чыгаргым келет десең. Мукан агай анда тирүү эле. Андан текстин талашкансып каламбы деп бушайман болом. Мукан агай чыгарган обон менен бул ырды чынында уккан эмесмин. Буга кайрылбаймын десем тиги ыр жанымды койбойт. Ошол учурда театрдын Ямахасын жанымда алып жүрчүмүн. Бирөө туулган күнгө чакырып калды. Жаштык кез бардым. Коноктор ырда бийлеп жыргап жатышат. Мен болсо бир бөлмөгө жалгыз камалып алдым. Обон чыгарар кезде ушинтип жалгыздап калам. Обон деле жөн чыкпайт, кадимкидей толгоо тартасың. Ошол толгоо күндө отуруп обон чыгардым. Таң атканча нотага түшүрдүм. Эртеси Кыялбекке барып ырдап бердим. 2 жолу ырдатып уктуда, ордунан туруп келип кучактады. Ырларыма далай обон жазышты. Аларды жаман дебейм, бирок эч качан эч ким сенекиндей обон чыгарган эмес болчу деди. Аябай ыраазы болду. Ал жерден чыгып эле театрга барып ырдап бердим. Ал кезде театрда Элмирбек Иманалиев, Медер Кадыршаев өңдүү көптөгөн таланттар иштечү. Баары жаңырды жактырып куттукташты. Элмирбек ал кезде 17 гана жашта болчу. Театрдын төкмөсү эле. Гүлбе экөө жаңы баш кошкон кез экен. Аны кийин билдим. Үйлөнгөнүн угуп таң калып койчу десем, Элмирбек байке ушундай болуп калды деп күлгөн эле. Коштошуу вальси Элмирбектин колуна ушинтип тийген. Эй бака, сени издеп келдим. Эми бул ырга биринчи обон чыгарган Мукан Рыскулбековго жолукканымды айтып берейин. Жумушта олтурсам Мукан байке келип калды. Эй бака, сени издеп келдим деди. Ошол жерден өлдүм. Мен ырдын текстин Кыялбекке атайын буйртма менен жаздыргам. Кыздар менен коштошуу үчүн. Сен ага башка обон чыгарып ат салышканда жатасыңбы деди дароо. Кечириңиз десем болбойт. Бир бөтүлкө арак алып кел. Балким таарынычым жазылып кетет деди. Арак шарабын алып келип сүйлөшүп олтурдук. Көрсө байке мени шакаба кылып жатыптыр. Чынында мага ыраазы болуп издеп келген экен. Бул ырга сенекиндей обон чыгарыш керек болчу. Менин колумдан келген жок. Сен жасай алдың деди ыраазы боло. Кийин Элмирбек чыгармачылыгынын 20 жылдыгында арналган концертте Коштошуу вальсин ырдап чыгып, ырдын тарыхын айткан эле. Мени Кыялбекте баса белгилеп, өткөн күндөрдө эстеп ырдап бериптир. Өзүм барбай калгам. Кийин уктум. Элмирбек ушундай жигит эле. Эшмамбет Токтогулдан калган кайрык болсо да тарыхын айтып ырдачу. Бирөөнүн ырынын бирин сабын, бирин кайрыгын да менчиктеп алчу эмес. Азыркы ырчылар тарыхын айтмак түгүл, ырдын тарыхын деле билбейт. Журналисттер Коштошуу вальсин Элмирбектики деп жазып жатышты. Күтүүсүз жерден Элмирбек каза болуп калды. Таң атканча уктай албай койдум. Шалдайып олтурдум. Аны билген да, билбеген да ар нерсени жазып жатышты. Кээ бир журналисттер Коштошуу вальсин Элмирбектики деп жазып жатышты. Эч жерден тактоо кирген жок. Ал тургай расмий некрологда Элмирбектики деп жазышты. Эл мени көп тааныбайт, Кыялбекти да эстешпеди. Бирок бул ырды сүйгөндөр көп сыңары чындыкта бар.
Баса, буларды меники же аныкы деп талашуу эмес, акыретке кеткен актаңгай акындын моюнуна аманат кетпесин деген кеп. Унчукпай коюу болбогон иш. Ырдын Элмирбектики деп аталып калганынын да жөнү бар. Аткаруучу катары мыкты аткарган. Анын ыр Гүлбүгө арналган сыяктуу да болуп калып жатпайбы? Экөөнүн сүйүүсүнө арналган ыр сыяктуу туюлуп калганы да ушул ойго түртсе керек. Элмирбек 17 жашында гана ырдап чыгып жатпайбы? Байкуштарым, мен экөөнү тең жакшы көрчү элем. Элмирбек каза болуп жатып да мени дагы бир жолу популярдуу кылып кетти. Мен ага ыраазымын. Мыкты жигит эле, жаткан жери жайлуу болсун, бейишин берсин. Акын, обончу жана аткаруучу ырдын элге сиңип, өчпөй ырдалып жүрүшү дал ушул 3 таланттан көз каранды. Коштошуу валиси да Элмирбек Иманалиевдин аткаруусунда элге сиңди. Көңілім байланабы, көзге жаш айланабы, қолыңды қою бермей, қош дедім қайрадағы, қайрадағы. Қол қонып шашылмадым, топты мен шақырмадым, тоқташтай шашылғанмын, sen beni жоғалттың ба? Қол қонып шашылмадым, тоқты мен шақырмадым, топташтай шашылғанмын, sen beni жоғалттың ба? Айтпадым намыс барын, ақырын алыстадым. Қатарған алғаным жоқ, қағынған қайышқаным, қайышқаным. Қайғырып шашылмадым, қайрылдым шақырмадым. Шурудай шашылғанмын, sen beni жоғалттың ба? Қайғырып шашылмадым, қайрылдым шақырмадым. Шурудай шашылғанмын, sen meni жоғалттың ба? Gülmenin bası varam, gülmeden batı varam. Gün çıkar gayrı gayra, men çıkmay caşı varam, batı varam. Karlanıp şaşılmadım, kaytım de çakırmadım. Yıldızday şaşılganmın, sen beni жоғалттың ба? Қайғанып шашылмадым, қайрылдым шақырмадым. Yıldızday şaşılganmın, sen beni жоғалттың ба? Құшақтап шашылмадым, Kıykırıp çakırmadım, yıldızday şaşılganmın, sen beni жоғалттың ба? Sen